Şu bir Talas'ın yollarına da bir göz baktınız bir salp edelim. Yollarga boluşunça yollarga birinci. Başka jaqtardı görsek sen namustanıp ketip atabız emizeli. Kölді görsek, oştu görsek seli. O da Talas baştalmadı. Men bir nerseni aytayın da. 2 yıl murun Talasqa kança bölüp berdim, anda sen emes bolsоң, Sen milyard bölüp bergen. Milyard bölüp bersem, kayra bunun barına asfalt etip ülgürбей kaldık dep bir 300-400 milyonun kayra kaytarıp bergen. Жылдын ayağına çeyin ülgürбей kalat eken biz anan keyin kayra bizdi günöyle bögüledi. Muna gördüңөр, murda akça jok bolчу. Azır akça tol tura. Me ber dep berip koyup, oşol işlerдин bарын жылдын ayağına çeyin atkartıp ülgüre alбай kalıp oturabız. Ülgüre alбай kalsa, bayakı asfalt ete alбай kaldım dep kayra kaytarат köpçülük çağı. Burada kayra kaytarуу деген андай түшкө кирген эмес. Түшкө кирген эмес, келеле деп турчу, келе жетпей калды деп турчу. А бу ел ашып калды деп атат. Дагы bir суроо, ошо айыл чарбасы. Дагы акча берип бөлөбүз. Могу кийинки жылга. Баш аяк примерно 8 миллиард сом бөлүнөт. Бүт ошо жолго, мына азыр Манас Ордого баратабыз, аны да реконструкция кылып туруп, эң современный кылып туруп коелу деп атабыз. Эмдиги жылы мына баягы майрамыбыз эгемендик ушул жерде өтөт. Ошондо кичине сырттан келген коноктор болсо да уят болбой ушул жерде жакшынакай тозу болду. Сады Нуркожоевич, Талас элине жакшы эле акча бөлүп беребиз, жакшы жолдорун бүт бар. Талас Карасусаны баштары 93 километр, 10 миллиардка жасалып атат. Андан тышкары Кичи Капкага 28 километр жасап атабыз. Экөөнтөн кийинки жылы бүтүрөбүз. Ал жерде 120 километрдин тегерегинде бул основной трасса бар. Мен айтып эле келе атпайм. Эмеде да айттым эле, курултайда дагы баягы 3-4 жыл мурун. Бүт республиканын жолун асфальттап үлгүрөбүз деп. 33-35 километр, 1000 километр жолубуз бар. Ошону эми баарын бир жылда бүтүрүш кыйын экен да. Акчаң жеткен учурда дагы физикалык түрдө жетпейт экенсиң. Анткени техника жок, адамдар жетишпейт дегендей. Дагы бир немесин айтып коеюн. Ошо айыл чарбасында ошо дыйкандарга бир өзүңүз айтып аткандай биздин үрөнлүк сапаттарыбыз, үрөн жактары начар болуп атат да. Үрөндөрдү алсак, будайларыбызды кайта өткөрүп атабыз. Анан үрөндөр боюнча келгиле мен беде эспартеттер одноразовый болуп атат. Шаяктарыбыз жакшы болбой атат. Айыл чарбасы негизи бизге жакшылап иштеп берсе болот эле, шагы бир жакшы эскертип берсем. Дыйкандарга катуу иштегиле дагы неме кылды. Особенно фасоль боюнча. Тынчтык болуп турса, стабилдүүлүк болуп турса, анан элдин ишеними болуп турса эле бар ушундай иштерден миңи жасалатын, миллиону жасалатын. Качандыр бир кезде сиз жаштарга орун бошотуп берип, башка бир сизге достойный адамдар келгенде, сизди биз легендардуу президент катары кабыл алып, ар дайым көкүрөгүбүздө болосуздар. 3-чү школанын 4-чү классынын кыздар балдары бизден салам айтыңызчы, Садыр Жапаров. Бизден ысык салам, биз жакшы көрөбүз дейт. Менден да салам айтыңыздар. Рахмат. Ушинтип убактыңызды бөлүп келип, биздин Талас сергесине жакшы саамалыкты баштатып кеткениңизге. Биздин эми милдет ал эми убактыбыз болобу болбойбу? Мындай иш-чарага келишибиз керек, ишти аткарышыбыз керек. Эл биринчи Кудай, экинчи эл силер ошону аткарсын, жасасын деп ишеним бергенсиңер. Анан мен дагы силердин ишенимиңерди актабай койсом, анда үмүтүңөр өчүп калат. Элдин үмүтү өчүп калгандан кийин анда мамлекет күчтүү мамлекетке айлана албайт. Була албайт да. Ар кимге ишенбей эле, бул деле баягынын бири да деген бойдон калмаксыңар да. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Ошол үчүн мен ошо силердин ишенимди Бүгүн биз аябай кубанычта болуп атабыз. Ошо Талас областына келип ушинтип эл менен жолугушканыңызга ыраазычылык билдиребиз. Дагы колуң кармап койчу. Эл сени колдойт, дайыма сен менен жүргөнбүз дейт. Дагы казыр жүрө бересиң. Рахмат. Бир жолу кармадым. Чоң рахмат. Мен ишеничиңерди актайм. Сактайлык. Кудай сага өмүр берсин. Рахмат. Ушу эл үчүн жаның, карың жаның аябай үчүн кызмат кыласың. Урматтуу президент, Алла Таала ден соолук берсин, өмүр берсин. Кыргыз элин ушул кишини сактайлык. Амин. Өмүр берсин. Рахмат. Эми уруксат берсеңиздер, мен Манас Ордого барат элем. Азыркы турган эстелигинде баягы сайып кылычты жөн эле жерге сайып турат да. Жок, ажыдар. Жанагыдай ажыдар. Ооба, ошондой эле. Болду, ошол эле ойдон калды ишке. Тиги немелерин эле просто 40 чороо баягы ортого алып алгандай болот. Ал эменин маанисиде ажыдарды сайып жаткан бүт
ички тышкы душмандарды сайып жатканын көргөзөт, чагындырат. Тышкы душмандар, а ички душмандар бул коррупционерлер менен криминалдар. Түшүндүңбү, ошондой маани берет анан. Жакшылап карап, муну стройкасы башталат. Губернатор экөөң жакшылап карагыла дагы. Bir күнгө токтобош керек, bir күнгө. Кийинки жылы уят болбогула. Бул жер кирип келатканда галерея болот. Галерея, бутиктер болот бул жеринде. 15 бутик расчёттоп атабыз. Анан бул жеринде парковочный местолар болот алдында. Жа кирип келатканда сол жагында. Ол жак болсо сырт жагында төлөкана болот. Бул жерде төлөкана абдан керек, себеби жылына 3,5-4 керек. Очок казаны менен башкасы менен. Летний, зимний кафеси менен. Ооба, 7 боз үй менен болот. Анан бул административный имаратыбыз. Бул жерде мына азыркы кирип келаткандагы неме галерея, входной группа, бул жер болсо гостиница, бул административный имараты. Төлөкана могул жерде мына 7 боз үй. Бияка кирбей эле, бияка кирбей. Сыртта болот да. Бул сыртта болот, себеби биякта түтүн чыгат. Түтүн каптабаса деп атайын четине чыгат. Бияк боз үйлөр экен, Ооба, бул жерде боз үйлөр болот. Бул жерде жана гостиница бар. Бул жана гостиницанын немеси. Гостиницаларды баарын ичине ар бир блокту өзүнчө бөлүп чыкты. Ол конгресс холу, бул болсо жанакы немеси. Стадион. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен улум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам. Балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар, ошо балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден сурандарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу топко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам тичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбатка деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги Эдин салам дегендерден. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат.